Жүрөк буйруганды акыл менен кеңешип гана адам өз колу менен аткарат. Ал эми жүрөк акыл менен туура байланышып, жан дүйнөнүн тынчтыгы жана абийирге, акылга шайкеш жашоо үчүн акыл тунук, жүрөк таза болуусу зарыл эмеспи? Акылдын тунуктугу бир гана китеп аркылуу келет. Андыктан бүгүнкү бир китептин баянында сиздерге үлгүлүү окуя жөнүндө китепке назарыңыздарды бурабыз. Саламатсыздарбы китеп сүйүүчүлөр. Бүгүн биз Амина Шеңгүлөөнүн Имамдын модель кызы китеби тууралуу айтып беребиз. Бул китеп сюжети боюнча айта турган болсо, бул ошо Туркияда 1969-70 жылдагы имамдын кызы тууралуу баяндалат. Ал кезде ошо имамдардын кыздарына мындай чектөө коюп, аларга мындай сен топ ойносоң болбойт, сен курчак ойносоң болбойт, ошол тууралуу айтып, кызды четтешкен болот. Имамдар аз айлык алып, ошол жерде жакыр жашашкан үчүн кыз мындай кедей жашоодон тажап, ал мындай жаңы жашоо, заманбап жашоодо жашагысы келет. Ал өзү сулуу, чачы кара, көзү кара, бою узун, татынакай кыз болот дагы. Ал ошо сулуулугум жөн эле өтүп кетпесин деп, ал модель болууну чечет. Анын модель болуусуна Бетушеже деген аттуу бир аял болот, ошол түрткү берет. Кийин ал ата-энесине мен иштейм деп тигүү цехке барат. Ал жерден болсо тигүү цехинде ал мындай кийим тигип иштейт деп ата-энеси ишенип жүрө берет кызына, бирок ал ошол жерде кыз модель болуп иштеп жүрөт. Ал кыз оронгон, диний сабаты бар, динге жакын кыз болот, бирок ал ошо баягы сулуулугу болгон үчүн ал ошол жерге барып, жолгун чечип, ал жерде болсо кийимдерди кийип көрүп, ошентип модель болуп иштеп баштайт. Бул чыгармада светтик көз караштар менен адамдын ички ишениминин ортосундагы күрөш, коомдук бөлүнүүлөр жана нафсинин азгырыгынын ортосунда калган жаш кыздын башкалар сыяктуу жашайм деген аракетин сүрөттөйт. Кийин кызы менен сүйлөшө албайт, кызы мындай кежир кыз болот, айтканын кылып, кийин үйүнөн качып кетет. Качып кеткен себеби болсо, ал кыз мындай атасы жолугун чечкенин билип калгандыгынын себеби болот. Атасынын бетин карай албай, ал ошентип модель болуп иштеп Стамбулга барат. Жакшы жашоо деп элестеткен модельдик жашоо көбүнчө мындай жаман болуп калат. Ошо Фатимага качууга жардам берген Бетушеже бул акча берип турат, кийин акчаны бер деп. Ошентип ошол Бетушеженин карызын кайтаруу үчүн ал башка жакта ошо достору менен 4 кыз бир квартирага чыгып, ошол жерде жашап, иштерине барып келип жүрөт. Ал кезде ошо баңгилик ичүү, чегүү ал жерде норма болуп эсептелинет. Теңсиздик болот. Бул кыз өтө мындай диний жактан сабаттуу болгондуктан кийин ошо модель болууга мындай жүрөгү чыдабайт. Кийин кайра ата-энесинин үйүнө барат. Ата-энесинин үйгө барган жерде дагы, барган кезде атасы имам болот дагы, ал үйүнүн алдында бир табыт жаткан болот. Ал жерде барганда ким бул деген кезде, бул сенин атаң дейт. Атасына кечирим сураган барганда, ал атасы каза болуп калган болот. Бирок көрсө, ошол каза болуп калды деп Фатимага айткандан кийин, Фатиманын реакциясын эле көрүш үчүн ошондой айтышкан экен. Көрсө, атасы тирүү эле болгон экен. Фатиманын жашоосунан үйрөнгөн нерсем бул ата-эненин сөзүн угуш керек. Баарыбыз эле жашоо кандай экендигин билип, алар бизге мындай эч качан жамандык каалабайт. Имамдын модель кызы түрк жазуучусу Эмине Шенликоглунун чыгармасы. Ал бул жаатта жаштарга жол көрсөтүүчү китептери менен түрк окурмандары арасында таанымал жазуучулардын бири. Анын чыгармалары турмуштагы негизги баалуулуктар жана аларды баалай билүү, өмүрдү маңыздуу жашоо идеяларын камтыйт.